Быйыл Баткен облусуна өзгөчө көңүл бурулду. Айта кетсек, Лейлек жана Баткен районунун айылдарынын калыбына келтирүүдө жана жаракат алган 420 үйдү өз мөөнөтүндө сапаттуу кылып, бардык шарттар менен жаңыдан куруп, жабыркаган жарандарыбызга тапшырылды. Мындан тышкары 2023 жылы Баткен облусу боюнча 21 объект бүткөрүлүп ишке берилди. Анын ичинде 9 курулуш, 8 капремонт жана 4 таза суу объектиси. Бул биз мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан кылынган жумуштар. Андан тышкары Баткен облусу боюнча өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда 30 объект ачылды. Ошонун ичинде ушул объектилер да көрсөтүлгөн. Калган объектилер бул ар кайсы фонддордон курулган объектилер. Ошол себептен баягы биздин цифрабыз 21 болуп атканы.